Бүгүн таң атпай Ак Үйдүн алдына референдумга каршы митингге чыккан жарандык коом өкүлдөрү кире бериште кас катар тизилип, маска жолу деп коридор уюштуруп, жумушка келген адамдарды шылдыңдап өткөрүштү. Алар референдум тууралуу мыйзам долбоорун депутаттар кароого жана кабыл алууга укуксуз экендигин айтышууда. Эске салсак, кечээ парламент мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 9 декабрда биринчи окууда кабыл алды. Текебаев, Момбеков, Бекешев, Никитенко каршы добуштарын беришти. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, 10 январда президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум өткөрүлөт. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Раим Матраимов жана Раим Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. 49 жаштагы Раимбек Матраимов 1997-2017 жылдары Кыргызстандын бажы кызматында иштеген. Ал 2015-2017 жылдары мекеменин төрага орун басарлыгын аркалаган. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. 20 октябрда УКМК Матраимовду кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин уланып келаткандыгын билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташкандыгы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде үй камагына чыгарган. 8 декабрда Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөндүгү айтылган. Депутат Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова ээлик кылган компаниялар салык жашырып келгендиги аныкталып, бюджетке 200 миллион сом төгүп берди. Бул тууралуу коррупцияга каршы туруу боюнча башкы прокуратурага караштуу координациялык кеңештин жыйынында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев билдирди. Ал буга чейин төгүлбөй келген салыктарды өндүрүү иштери улантыла тургандыгын билдирди. Маалыматтарга караганда, Анара Жапаровага МИС аттуу фирма жана башка компаниялар карайт. Акылбек Жапаров бийлик алмашкандан кийин өкмөт башчы Садыр Жапаровдун кеңешчиси болгон. Коомчулуктун сынынан соң кызматтан кайра бошотулган. Бирок айрым маалыматтарда депутат дагы деле Садыр Жапаровго консультациялык көмөк көрсөтүп келери айтылат.